Окуя 2010-жылы болгон. Адилет министри Айда Саляновага орун басары Жылдыз Мамбеталиева Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу боюнча документтерди алып келет. Елисеевдин фамилиясын укканда Айда Салянова кооптонуп, кандай кылабыз дегенде Жылдыз Мамбеталиева бардыгы мыйзам чегинде, Елисеев боюнча соттун өкүмү жок экендигин айтып, кол коюуга көндүрөт. Бул тууралуу Айда Салянова менен Жылдыз Мамбеталиеванын телефондук сүйлөшүүсүнөн улам белгилүү болду. Бул биз бир нерсе жашыра турган маселе эмес, себеби биз эч кандай кылмыштуу иш кылган эмеспиз да. Прокуратурадан нотариалдык иш жүргүзгөнгө укугу жок адамдардын тизмесин текшергенбиз. Анын үлүшү бар юридикалык жактарды эч нерсе кыла албайбыз. Биз интернеттен текшергенбиз. Ошол мезгилде кылмыш иши козголгондордун арасында Елисеев жок болчу. 2010-жылдын 7-апрелинен 28-июнуна чейинки 2 айды анализ кылганда жада калса талаштуу мүлктөрү бар адамдардын арасында дагы Елисеев жок болчу. Мен аны айтты, муну айтты десем, мыйзамга туура келбей калат. Анткени биз подписка кол коебуз да, данные следствия ачыкка чыгарбайбыз деп. Бирок жалпысынан эгерде айткан болсом, ал мурун айтып аткан Салянова көрсөтмө берди деген калпынан андан дагы аша чаап түштү деп жалпы ушундай характеристика берсем болот. Алексей Елисеевдин документтерин Адилет министрлигине Артем Иванов деген жаран алып келет. Жылдыз Мамбеталиева Артемдон документтерди алганын телефондук сүйлөшүүдө өзү айтып отурат. Адвокаттык лицензия узартылган соң Артем Иванов Бишкек Пулково авиарейси менен Елисеевке Москвага жеткирип берет. Максим Бакиевдин эң жакын адамы, Алексей Елисеевдин эң ишенген адамы Артем Иванов социал-демократтар партиясынын мүчөсү. Партия тизмеси менен Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Демек Елисеевдин лицензиясын СДПК партиясынын мүчөсү уздартырып жатат. Бул фактыны Елисеев өзү дагы тастыктады. Ал менин расмий адвокатым болчу. Ал эми анын КСДПга тиешеси бар жогун билбейм. Бул анын жеке саясий жашоосу. Алмазбек Атамбаев ар дайым Бакиевди каргап келет. Көрсө Бакиевчилердин ишенимдүү адамдары СДПК партиясында жүргөн экен. Максимдин жери да, бизнеси да, бизнес партнерлору да, алардын юрист адистери дагы издесек президенттин айланасынан жана анын партиясынан чыгып олтурат. Эгер мындай алып карай турган болсок, Елисеевке лицензияны СДПК партиясынын депутаты берген турбайбы? Жылдыз Мамбеталиева Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартканда бир папке документ чогултканын айтат. Ал жерде прокуратурадан келген жооптор, интернеттен алынган маалыматтар бар экен. Бирок ошол папка кандайдыр бир сырдуу көрүнүш менен жоголуп кеткен. 2013-жылы документ жоголуп кетиптир деп айтып атат да. Бирок ушул жерде бир тактай турган жер бар. Эмне үчүн 2013-жылы жоголду деп алар айтып атат. Ошо демек жоголгонун билген киши айтат да. Балким ал 11-жылы жоголгондур. Балким 10-жылы жоголгондур. 13-жылы болгону аны издеп таппай калышкан да. Анами ал жоготуу маселеси ким кызыктар болсо ошол жоготот да. Жылдыз Мамбеталиева 2010-жылдан тартып эле Адилет министрлигинде башкармалыктын башчысы, министрдин орун басары, министр болуп иштеп келе жатат. Анан эмнеге ошол Елисеевдин документтери салынган папканын кайда экенин билбейт. Бир күнү баш мыйзам жоголсо, бир күнү документ салынган папка жоголсо, анда өлкөнүн эң чоң юридикалык органы болгон Адилет министрлигинде бардыгы чачылып, эмне каякта жатканын эч ким билбейт окшойт деген ой жаралат. Биздин чыгармачыл топ Жылдыз Мамбеталиевага кайрылганда, ал тергөө убагында эч кандай маек бере албайм деп койду. Мисалы үчүн менин күмөнүм бар, ошол 2003-жылы жоголуп кеттиби, деги эле жоголдубу, жоголгон болсо балким мына акыркы күндөрү атайын жоготуп иши мүмкүн, атайынчы. Ошентип башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Юридикалык жактан алганда бул кылмыш ишинин 304-беренеге эч кандай тиешеси жок. Кылмыш жаза кодексинин 304-статьясы 4-часть деп атат. Бул өтө оор кылмыш. Өтө оор кылмыш. И статьяны өзүн окуп көрсөң дагы деги эле бул ушул Елисеевдин лицензиясын узарттык деген факт бул статьяга деги эле туура келбейт. Бирок азыр ошол туура келбейби деген маселе турган жок да. Мен ойлоп атам, баары бир болуп атат да, эптеп бир статья коюлушу керек. Максат ушул эле каралап, бир статьяны коюп, анан баягы адамды коркутуп алуу эле. А мен ойлойм, бул тескерисинче бийликтин өзүнүн коркоктугун көргөзөт, өзүнүн алсыздыгын, өзүнүн кудурети жогун көрсөтөт. 2010-жылы болгон факты боюнча 2016-жылы кылмыш иши козголуп жатат. Бул мезгилдин ичинде Айда Салянова башкы прокурор болуп иштеди. Мына ушундан улам кылмыш ишинин козголушун саясий куугунтук деп ачык айтсак болот дейт Равшан Жээнбеков. Кыргызстанда генералдык прокурор эң маанилүү укук коргоочу, эң маанилүү кылмыш болуп атканда ошол кылмыш козгой турган уюмдардын бири болуп эсептелет. Дагы генералдык прокурорго
кызматка алып келип аткан адамды бизде атайын кызматтар, милиция, жашыруун кызматтар бүт бардык тарабынан текшеришет. Ал адам туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы, мурда кылмыш кылды беле же кылган жок беле, турмушунда жаман нерселерди жасады беле же жасаган жок беле деп атайын кызмат президентке бардык жагынан текшерүүгө алат дагы, андан кийин кызмат коет. Эми генералдык прокурор кылып Салянованы кызматка коюп атканда, Салянова ошондой текшерүүдөн өткөн да, ошондой текшерүүдөн өтүп атканда эмне үчүн атайын кызмат, эмне үчүн Атамбаев жок, бул мурда ошол Елисеевке адвокаттык лицензиясын узартып коюптур. Бул туура эмес экен деп эмне үчүн генералдык кызматка прокурорго коюудан баш тартышкан жок? Бул жерде Белизгейт операциясынын жыты да сезилип турат. Айда Салянова менен Алексей Елисеевди эптеп эле жакындатырып алсак, анан Альфа Телекомдун акциясын сатты кылабыз деген план болгон окшойт. Башынан Елисеев менен Салянова жакшы экен. Лицензия берип жүрүптүр, бир мамилелер бар экен. Анан кийин ошо мамиленин негизинде кийин ошо Мегакомдон баягы акцияны алабыз деген баягы булардын кара ниеттери болгондо, ошондо ошо Салянованын Елисеев менен мамилеси жардам берген дегендей, булар ортомчу болгон дегендей, ушундай таризде бир чоң схема катары, бөлүк эмес, бир чоң бир схема катары сунуштаганда, азыр мисалы үчүн Белизгейти болбой алгандан кийин булардын мисалы үчүн жана коюп аткан статьясы да 304 мен айтпайм, мыйзамсыз. Ал жерде личная заинтересованность деген бар да. Эгерде мисалы үчүн Белизгейтти булар тастыктап туруп, анан мына ушул көрсө башында эле Елисеев менен мамилеси бар экен, анан өзүнүн ушул бир ички жеке кызыкчылыгы болуп туруп, ошо Мегакомдон акция алам деген жеке кызыкчылыкты болуп туруп, анан ошол кылмышка барган экен десе дагы, анда дагы бир кичине окшошмуш этмек да. Белизгейт операциясын төгүндөгөн расмий документтер келди. Бул тууралуу билдирүү тараткан Атамекен фракциясынын лидери Айда Саляновага козголгон кылмыш иши тууралуу дагы айтып өттү. Злоупотребление должностным положением Уголовного кодекса деп айтат. Мы считаем, что это очевидно, и мы считаем, что это расправа, попытка расправы над политическими оппонентами. Это пример фальсификации, даже я бы сказал, фальсификации уголовного дела. Саясий упай азайып эл ишенбей баштаганда ушундай болот. 2 жыл мурда Манас орденин берип, кийинки президент Саляновадай болуш керек деген Алмазбек Атамбаев азыр аны негизги кылмышкер кылганга далалат кылып жатат. Экономикада жана саясатта көзгө басар ийгилик жок болсо, бийлик саясий оппоненттерине иш козгоп, коркутуп үркүткөнгө өтөт дейт саясатчы. Мындан 2 жыл мурда президент Атамбаев мынтип айткан сөзү бар. Кыргызстанда эгерде келечекте президенттик шайлоо боло турган болсо, ким президент болот деп айта турган болсок, мен айтат элем, Салянова президенттикке татыктуу адам деп айткан. Президент Атамбаев ошол сөзүн айтып атканда ойлонуп туруп айттыбы, же болбосо жөн гана оюна келгенде айтып койду беле. Эмне үчүн келечекте президент боло турган адам деп айтканын президент бүгүнкү күндө тетирге этип, тетирисинче Саляновага кылмыш ишин козготуп атат. Айда Саляновага козголгон кылмыш иш саясий мотив менен экени айдан ачык. Бул тууралуу депутат Алмамбет Шыкмаматов Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Биринчиден, Елисеев 2010 жылы сот тарабынан кылмышкер деп тааныла элек болчу. Эгер презумпция невиновности принцибине таянсак, лицензия мыйзам чегинде узартылган. Демек, кылмыш фактысы кайда? Экинчиден, ар бир кылмыштын коомго коркунуч алып келе турган жагдайы болот. Елисеевдин лицензиясы коомдо кандай коркунуч туудурду? Үчүнчүдөн, эмне үчүн 2010 жылдагы бул маселе 2016 жылы кылмыш деп таанылды? Төртүнчүдөн, эмне үчүн АЖО өзү 31 августта эл алдында убада кылган банк ячейкалары, рейдерлик жол менен басып алынган бизнестер, энерго тармагындагы, бажы тармагындагы, жол куруу тармагындагы эбегейсиз коррупциялык жагдайлар, көчмөндөр оюнун өткөрүүдөгү коррупция фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, тартип орнобойт. Бешинчиден, коомго Елисеевдин жок кылынган лицензиясы коркунучтуубу, же элдин жонунан кайыштилген эбегейсиз коррупция коркунучтуубу? Суроолордун жообу да жөнөкөй. Айтканым айткан, дегеним деген. Каматам, талкалайм, чөгөлөгүлө. Болот Абдыжапаров, Ринат Елеманов, Сентябрь.